Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо боюнча жаңы мыйзам долбоору парламенттин сапатын жакшыртып, эл өкүлдөрүнүн жоопкерчилигин жогорулатууга шарт түзөт. Бул тууралуу долбоордун демилгечилеринин бири депутат Улан Приимов парламенттик угууда билдирди. Анын айтымында сунушталган долбоорго ылайык өлкө боюнча 30 көп мандаттуу аймактык шайлоо округу түзүлүп, парламентке азыркыдай эле 90 депутат шайланып келет. 30 округ түзүлөт. Ар бир округда 3 депутат шайланат. Ал 3 депутат экиси эркек болсо, бириси аял болот. Же жалпылап айтканда 90 депутаттын 30 орнун биз гендердик квота менен биздин аялдарга берип атабыз. Документке ылайык саясий партиялар бир шайлоо округуна бир гана талапкер сунуштай алат. Ал эми шайлоочу бюллетендеги талапкерлердин бирине гана добуш берет. Ар бир округда биз мүмкүнчүлүк берели деп атабыз. 1000 агитаторго чейин биздин урматтуу депутаттар иштешип, ошолор аркылуу өзүнүн программасын, ошондой эле өздөрүнүн шайлоочулары менен иштегенге мүмкүнчүлүк берет. Мыйзам долбоорундагы дагы бир маанилүү жагдай, шайланып келген эл өкүлү кандайдыр бир жагдайдан улам мандатын тапшырса, кайра шайлоо болбойт. Анын ордуна ошол округтан көп добуш алган кийинки талапкер келе берет. Эгерде депутат аял чыгып кетсе, анын ордуна добуштардын саны боюнча кийинки талапкер аял келет. Бул кошумча шайлоо өткөрүүнү зарылдыгын жокко чыгарылып, ошондой эле республикалык бюджетке мындайынча айтканда олуттуу үнөмдү алып келет. Парламенттик угуу учурунда шайлоо күрөөсү, үгүтчүлөрдүн саны, гендердик квота сыяктуу мыйзам долбоорунун концепциясы боюнча кызуу талкуу болду. Борбордук шайлоо комиссиясы дагы парламенттик шайлоонун жаңы түрү боюнча мыйзам долбооруна бир катар сунуштарды берди. Долбоордун бүткүл тексти боюнча сунушталган аймактык көп мандаттуу округ термининен аймактык сөзүн алып салуу сунушталат. Анткени округ маңызы боюнча бул аймак дегенди түшүндүрөт. Чет өлкөдө жашап жана иштеп жүргөн кыргызстандыктар үчүн QR код аркылуу добуш берүүнү киргизүү мындай ыкманы Тышкы иштер министрлиги сунуштап жатат. Бул шайлоого катышкандардын санын көбөйтүүгө шарт түзөт. БШКнын шайлоочулардын жалпы маалымат базасына кирүү мүмкүнчүлүгүн берип, шайлоо күнү добуш берүүгө келген жаранды биометрикалык маалыматты манжа аркылуу аны идентификациялоону өткөзүүсүн сунуштайт. Бюллетендердин формасын жөнөкөйлөтүү, буга чейин колдонулган атайын бюллетендердин баш тартып, электрондук формадагы атайын QR код менен көбөлөндүрүлгөн форманы аныктоосун сунушталат. Уштапта Боршайком техникалык жактан онлайн добуш берүүгө даяр, бирок анын өз тобокелчиликтери бар экенин БШК төрагасы айтып берди. В Баткене, вы помните, мы провели электронное голосование в 4 айылдык аймаках. Баткендин бир нече аймактарында пилоттук режимде электрондук добуш берүү өткөрдүк. Булар Самаркандек, Аксай, Актатыр. Шайлоого катышуу 82% түздү. Бул албетте жакшы, бирок биз ошол эле учурда тобокелчиликтерди эске алышыбыз керек. Мисалы, адам чет өлкөдө дейли, ал Кыргызстандын жарандарын ресторанга чогултат, кызыктырат. Анан баары телефон аркылуу ага добуш бериши мүмкүн да. Насчет увеличения явки Талдоочулардын айтымында парламенттик угуу уюштурулуп, маанилүү мыйзам долбоору коомчулук менен ачык талкууланып жатканы жакшы көрүнүш. Ошондой эле алар округдарды түзүүдө тиешелүү тараптар кынтыксыз иш алып барышы керектигин айтышат. Округдар түзүп атканда бул жерде эч кандай трибалисттик көз караштарга жол бербеш керек. Бир гана критерий болуш керек. Ал ошол шайлоо округдарындагы шайлоочулардын саны бардык жерде бирдей болуш керек. Эгерде бир жерде аз болуп, бир жерде көп болуп кала турган болсо, сөз жаңжал чыгат. Чыр чыгат дагы ошо шайланып келген жаңы чакырылыштын депутаттары башынан эле баягындай бир чордонуна кабылып калышы мүмкүн. Ошондуктан мен ойлоп турам, президентибиз акылдуу саясатчы, менимче бул жагына оңдоо түзөтүүлөр киргизсе, анда бул жаңы мыйзам долбоорун толук менен кабыл алса болот. Эске салсак, шайлоо системасын өзгөртө турган мыйзам долбоорун парламент 20 мартта биринчи окууда кабыл алган. Демилгечилер кийинки окууларга чейин мыйзам долбооруна байланыштуу бардык тараптын сунуш пикирлерин угууга даяр экенин билдиришти. Жогорку кеңештин депутаттарынан бүгүнкү күнү биздин 7 коллега депутаттарыбыздан сунуш келип түштү. Аталган сунуштар боюнча бүгүнкү күнү биздин демилгечилер иштеп жатат. Учурда өлкөдө аралаш шайлоо системасы колдонулат. Ага ылайык Жогорку кеңештин 54 депутаты пропорционалдуу система менен партиялык тизме аркылуу, 36 депутаты бир мандаттуу округдардан шайланып келген.
Автандил Бактыбеков, Мээримбек Жусупбек уулу, ЛТР Бишкек.